дүйнөлүк сенсация жараткан чыгуу болду. Анан кыйналыштын эмне кереги бар дейм да. Кыскача айтканда сүйүү да. Азыр Орто Азияда мен жалгыз элемин. Көптөрү урушат мени, сөгүпчү сен $70,000 ошо Эверестке коротуп акмак. Ошол мен тоого чыккандын жыйынтыгынан азыр келип Сокулук жакта завод курулуп атат. Ушул өлүп калам го деп коштошкон учурларыңыз деле болдубу? Фантастикалык кинолордой болуп кап-кара булут келе атат, үн чыгарып да. Ошондо болгон биз өлдүм деп ойлогом мен 100%. Тоо мага эмнени үйрөттү, мен азыр өлүмдөн коркпойм. Пиардын бир жолу болобу? Тоого ар ким ар түрлүү максат менен чыгат. Кыргызстан эң кымбат, эң байлардын келе турган жери болуш керек. Макчалуу адам экениңизди жашырбайбыз, Бай адам деген бул өлкөнүн байлыгы, элдин байлыгы болуш керек да. Ажал менен арбашкан учурлар деле болду да. Ошо чокуга кетип атканда алдымда кетип аткан кишилер Кинг-Конг болуп калган да, дөө болуп. Баягы эки манасчынын мушташып кеткени, чокуларга манас эпосун алып чыккан киши кандай кабыл алды? Жаман көрүнөм, бирок айтайын да. Айтыңыз. Президент түзүп берип аткан шартты көтөрө албагандан да барктап баалай албай атышат. Эмнеси жаккан жок? Азыр 87 депутат келбедиби? Өзүбүзгө жараша депутаттар келди, андан ашкан жок. Кыргыз байыса чокуну багындырат же депутат болот да. Азыр деле тиги мурунку президенттер ойлонуп атса керек. Биз эмнеге мындай кылбадык депчи. АКШ элчилигинин имаратындагы курдуңбадыңыздар? Ошол курулуш аянтында эки кудай болот да. Темир арматуралар чыгып турат го. Ошого чымчык канаттуулар келип ичин айырып алат деп, биздин учурда эң аз дегенде эле 1,5 метр кар жаачу. Биз кээде кардын астында калып, мындай карда көрүнбөй калчубуз да. Мен ошол Нурзамандын видеосунда жашоону күндө эле көрүп чоңойгом. Саламатсыздарбы? Сиздер Кабар подкастты көрүп жатасыздар. Жаңы жылдагы алгачкы чыгарылыш. Аты жөнүм Элизат Эркинтур. Бүгүн бизде конокто ишкер, Кыргызстанда альпинизм боюнча спорттун эки чебери болсо, анын бири Кадыр Сайдылхан. Саламатсызбы? Саламатсыз. Жаңы жылыңыз менен. Сиз үчүн 2025 жыл кандай жыл болду? Кандай жыйынтыкты атасыз? 2025 жыл абдан эле жакшы жыл болду десем деле болот. Жакшы жыл болду. Башталган деле мен ошол жана альпинизм тармагындагы жети чоку деген долбоор бар. Ошонун биринчи эки версиясы бар. Биринчи автордун версиясы бул жанагы жети материк, жети континенттин эң бийик жети чокулары. Анан ошо Австралияга барганда эки версия жаралып калган. Себеби автор барып туруп биринчи ойлоп тапкан ушу долбоордун автору Дик Пас деген америкалык бир бай адам 80-жылы баштап 85-жылы бүтүргөн долбоорду. Ошо Австралия континентинде бул материктин эң бийик чокусун жасап койгон да. Ага чейин бүт континенттердин бийик чокуларын жасап келип, анан ал бир канча жыл өткөндөн кийин канадалык атактуу Морро деген альпинист барып, сиз бул жерден адаштыңыз. Бул континенттин чокусу Костюшка деп жанагы польшалык генералдын атына коюлган Австралиянын материктин эң бийик чокусу бул эмес. Континенттин чокусу Пунчакчая деген жанагы Папуа Новая Гвинея деген, Папуа Жаңы Гвинея деген аралдагы чоку бар, аябай татаал. Анан ошол чокуга чыккан. Анан ошондо альпинизмде жүргөн көп альпинизмдеги абрайлуу адамдар аны туура деп табышкан да. Анан эми ошо жети чоку долбоорун жасагандар эки түрүн жасайт. Анан мен биринчи автордун версиясын 2023 жылы августта, 31 августта биздин эгемендигибизге арнап ошо бүтүргөнмүн. Эң акыркы ошо Австралиянын эң бийик чокусуна. Анан баары эле сурай берет да, сен кайсы версиясын жасагансың депчи. Анан ошондой суроо болбош үчүн анан мен былтыры ошо жаңы жылдан 25-жылдын башында эле февраль айында ошо Пунчакчая, Папуа Новая Гвинеядагы Карстенс пирамид деген чоку бар, ошого чыгып ошол жерден баштадым. Андан бери келип эле ошол көп жылдан берки бизде көйгөйлүү маселе болуп жүрөктөйтүп жүргөн баягы биздин аял айымдарыбызга болгон зордук зомбулук, ошол маселелерге бир мындай элдин көңүлүн кантип бурсам деп жүргөн максатым бар болчу. Анан өзүм Эверестке чыгып түшкөндө ошол ойлоп койгом, бир Эверестти карап мен ушу тоого да чыктым деп түшүп келатып, анан
эмдиги жолу ошо кыргыздын биринчи айымын ушул чокуга чыгарган. Анан айтайын дегеним ал, ошо биз кыргыз кыздарыбызды, айымдарыбызды сыйлай алсак, колдой алсак, алар ушундай баатырлыкка деле тете иштерди жасай алат деген мааниде. Анан Асель Байбагышеваны алып, ошо апрель айында учуп кеткенбиз. Анан майдын ортосунда ошо Эвересттин эң бийик чокусу, аламдын эң бийик чокусу Эверест чокусуна Асель аябай татыктуу чыга алды. Дүйнөлүк сенсация жараткан чыгуу болду. Өзүңүздөр күбө болсоңуздар керек. Ушундай жылдын башында эле жакшы ийгиликтерди менен башталды. Ал долбоор мен үчүн аябай кыйын болду. Санаа тарттым. Өзүм ошол жерде негизги жатакта уюштуруп берип, күтүп, санаа тартып ошол жерде отурдум. Анан негизи Эвересттин чокусуна негизги жатактан баштап эң аз дегенде 4 күндө чыгат. Ага чейин даярданып 1 ай. Анан Асель 2 күндө эле чыкканга биздин эмебиз шартыбыз ошого туура келип калды. Же аба ырайы бузулуп кетип, биз пландаган күндөн дагы 5 күнгө күтүп, экинчи жатакта 6500 метрде күтүш керек болчу. Же кайра ылдый түшүш керек болчу. Анан дагы бир вариантыбыз бар болчу, бул токтобой нон-стоп деп коет. Чокуга чейин бир токтобой чыгуу. Бул абдан оор, бул өтө эле сейрек жасалчу нерсе, өтө чоң риск, абда адамдын ден соолугуна, жашоосуна, өмүрүнө коркунуч алып келе турган. Анан Асель ден соолугу бир аз начарлап акыркы кеткенде ал жерде күткөнгө такыр шансы жок болчу. Анан биз ошондой чечим чыгарып, мен Аселге сунуштасам, ал кабыл алып, анан ошо токтобой чыкты да. Анан бул абдан чоң ийгилик болду биз үчүн, Кыргызстан үчүн. Ошо жердеги дүйнөдөн келген, ар тарабынан дүйнөнүн баарынан келген альпинисттердин баардыгы ошол Асель чокудан түшүп келатканда тосуп алабыз деп, ал жерде кадимкидей эле шаар, чатыр шаар да, чатырдан жасалган шаар, неменин мөңгүнүн үстүндөгү бүт дүйнө чогулуп келип Аселди тосуп алды. Себеби бул аябай сенсациялуу болду да. Анан себеби ошол 2025 жылкы Эвересттин сезонун ачышты да, 4 киши. Анын бирөө Асель болду. Ошо биринчи чыкты. Сезондогу биринчи чыккан альпинисттер болуп. Анан ошентип чоң ийгилик жаратканбыз. Ошону менен уланып келатат. Андан бери келгенде ошол дагы бир ошо жети чокунун экинчи, мындай жети чоку плюс 2 деген долбоор бар. Бул Европанын, Батыш Европанын эң бийик чокусу Монбландагы кирет ага. Андан кийин келип сентябрда ал чокуну да багындырып, ошо менен жети чоку долбооруна тиешелүү теманын баарын жаптым. Ошондо сиз 2 версияны тең 2 версияны тең, 3 версияны тең жасадым. Анан ошондой ийгиликтер келди, ийгиликтер коштоду. Анан ошол жакында эле ошо альпинизмде акыркы 5 жылда жүргөн мээнетибизди баалап, ошо альпинизмге кошкон салымды баалап, мамлекет тарабынан ошол альпинизм спорту боюнча чебери деген наам беришти. Бул биздин эгемендик алган күндөн тарта эле тарыхта Кыргызстандан көп эле чеберлер, спорт чеберлер, эл аралык спорт чеберлер болгон, бирок кыргыз улутунда эч ким жок болчу. Анан ошо кыргыз улутундагы Советтер Союзунун учурунда биздин бир атактуу жалгыз эле альпинист агабыз болгон экен, Мамасалы Сабиров деген. Ал ошол спорт чеберине кандидат болгон экен да. Анан ошо биздин альпинизмде, биздин тарыхта, Кыргызстанда ошол азыр ошо 2 спорт чебери пайда болуп калды. Бирөө мен, бирөө Асель Байбагышева. Ошентип 25-жыл ийгиликтүү болду деп айта алам толукканда. Жакшы экен. Аялдар темасын козгоп калбадыңызбы? Ошо Асель Байбагышеваны чокуга чыга багындыруу менен сиз эмнени айткыңыз келди? Сиз деле айтпадыңызбы аялдардын баатырлыгын, күчтүүлүгүн көрсөтөйүн дедим депчи, бирок максатыңызга толук жете алдыңызбы? Эми албетте Асель Байбагышева багындырды, долбооруңар ийгиликтүү аяктады, бирок баягы козгогон маселеңер
түпкүрү? Эми толук кандуу жете албасак дагы кайсы бир деңгээлде ошол бүт Кыргызстан аябай ошол учурда абдан чоң талкуу жараткан, кубаныч жараткан, элдин баардыгы жалпы кыргыз эли кубанган бир окуя болду да. Анан ошол жерде баардык элге ошол биздин оюбузду жеткире алдык деп айта албайм, бирок кайсы бир деңгээлде салымы болду деп ишенем. Себеби мени көчөдөн дагы көргөндө азыркыга чейин улуу эжелерден баштап кичинекей карындаштарга чейин кээде колумду кысып рахмат айткан учурлар болот. Демек биз кайсы бир деңгээлде мен оюма жеттим деп ойлосом айта алам да. Бирок тилекке каршы аялдарга болгон жаман мамиле токтобойт. Дагы менен жакында эле дагы бир окуя болуп кетти. Бул эми абдан чоң трагедия. Анан бул биз жалпыбыздын жынысы жок жалпыбыздын проблемабыз, чоң көйгөйүбүз. Бул эркектерди эле ошо эркектерге эле шылтасак болбойт муну. Биз чогуу аял эркек дебей коом баардыгыбыз каршы туруп күрөшө турган маселе. Өзүңүздөргө белгилүү акыркы 100 жылдан артык биз 100 жылдан ашык Орус империясы, андан кийин Советтер Союзунда таңууланган, зордукталган, бизге таңууланган идеология менен жашадык. Ал учурда көп биз баалуулуктарыбызды жоготуп алдык да. Анан келип туруп 91-жылы эгемендик алганда бизге Кудайым жараткан бир асмандан эле түшүрүп берип койду да эгемендикти. Анан ошол учурда биз чоңойгон ошол бир муун бар. Бизге дагы эгерде коом, мамлекет, бийлик, эл өзү баары биригип чогуу катуу иштебесек, ошол муун бизге дагы чоң проблемаларды, көйгөйлөрдү жарата берет. Кечеги болгон окуя деле ошонун жыйынтыгы. Ата энесиз тайкесинин, байкесинин, агасынын, тайэжесинин, чоң энесинин колунда чоңойгон, ата эне мээриминен сыртта калган. Ошол 90 жылдан берки 30 канча жылда биздин коомдогу ошол абдан эле чоң көйгөй жарата турган бир муунду жаратып алдык да. Билимсиз, караңгы, толук кандуу тарбия албаган, мамлекет тарабынан идеологиясы жок, таңууланган идеологияны да кетти Советтер Союзу менен кошо жоголуп коммунизм да. Анан ошондо бир талада калган, жетим калган баладай эле калып калды элибиз. Ошол учурда бир өскөн бир коом бар, эме муун. Алар бизге дагы көп көйгөй жаратат. Ошону менен катуу иштеш керек. Азыр ошо тарбиялоо иштери болуп атабы? Азыркынын жыйынтыгы жакшы болобу? Азыр эми буюрса акыркы жылдары, мисалы мен быйыл 13-жыл ошол бизнеске келип кичине акча таап баштаганда жанагы көп жардам сурагандар, кайрылуулар боло берет да. Анан мен баардыгына жетишпейсиң, ага түтпөйсүң деле, чамаң деле жетпейт. Анан ойлонуп отуруп, неден бул көйгөйдүн баары деп, анан мен өзүмчө жыйынтык чыгардым. Бул көйгөй баары эле билимсиздик экен. Анан мен ошол эгерде мындай кайрымдуулук иш жасасам, жалгыз гана ошо билим жаатында кылам деп, анан өзүм айылымдан баштагам. Андан кийин Кара Кулжа району деп жакшы чыгаан алдыңкы окуучуларды колдоп жүрөм, студенттерди колдоп жүрөм. Кыргызстан республикалык деңгээлде дагы кээде чет өлкөгө жөнөткөн учурларым болот, ошондой. Анан ошол баштаганда абдан, мисалы мурдагыдай ошол эле айылдагы, мисалы өзүмүн эле Алайкы өрөөнүндө, Кара Кулжада, мисалы ата энелердин дагы элдин өзгөргөнү аябай эле байкалып атат. Себеби мурда башка бир керексиз нерседен жарышкан болсо, тигинин баласы Россияга барып машина минип келиптир, анан шуба кийип келиптир, апасына мындай белек кылыптыр деген баягы керексиз нерселерден алыстап бара жатышат. Азыр билимге жарышып калды элдер. Тигинин баласы тиякта окуптур, биздин бала да окуш керек дегендей ушундай түшүнүк пайда болуп келатат. Менимче коом оңолуу жолунда. Буюрса бир аз убакыт керек.
жогоруда сизге суроо бербедимби өзүңүз үчүн 2025 жыл кандай болду депчи, а жалпы Кыргызстан үчүн кандай болду деп ойлойсуз? Эми Кыргызстан үчүн биз жакшыны жакшы деп дагы үйрөнө албай койдук. Анан Кыргызстанда деле абдан жакшы өнүгүүлөрдү көрүп атабыз, байкап атабыз. Мисалы канча 34 жылда жасалбаган көп иштер жасалып атат. Жакшы проекттер келип атат, инвестиция келип атат. Анан кийин мына акыркы кечээ курултайда уктук. Биздин Кыргызстандын казынасы көбөйүп атат. Жана ВВП деген көбөйдү, 1 триллион 200 миллионго жетти деп кубандырып атат. Биз көрүп атабыз өлкөдөгү жүрүп жаткан курулуштарды. Анан өлкө үчүн деле жакшы жыл болду го деп ойлоп атам эми. Ар тараптан бир жагынан спортсмендерибиз ийгиликке жетип атышат. Экинчи жагынан өлкөнүн ичинде мындай жакшы өнүгүү жолуна түшкөнүбүздү байкалып атат. Мисалы чет жакка чыгып калганда да бизге кичине мындай суктанып, өзү ошол эле кошуналарыбыз мындай ыраазычылык сөздөрүн айтып, мисалы салыштырмалуу жакшы жакка жылыштар да көп. Анан баягы мен неме деп айтам да, ошол бир аз шашылып, анан жана мен да Кыргызстанды көп кыдырам да, курулуп аткан жолдордун сапаттары ошол бир аз аксап калгандай болуп атат. Анан эми өлкө башчылары кичине аракет кылып, коррупция менен күрөшүп, анан ошондой жаңы курулуштарга шарттарды түзүп атат, бирок курулуп жаткан жолдорубуз, анан ошо көп курулуштарыбыздын сапаты жагынан мен өзүм курулушчу катары бир аз аксап атканын байкап атам да. Эмнеге деп ойлойсуз? Мындай бизде баягы эптеп-септеп жасаганга көнүп калгангабы же убакыт тар болуп атабы? Убакыттан шашылып калгандай болуп сезилип атат. Ошол эле кечеги Ысык көл жолун мен 5 жыл аябай көп кыдырам да. Түштүк жолунда көп жол өттүм. Анан курулуп аткан жолдо жанагы суулар, кыяндар өткөрүү үчүн эмелердин баарын бузуп салышкан. Анан кичинеден кылып асфальттап салышкан. Анан барып ошол ар бир ошол колотту мынтип айланып өтүп жол салып койгон. Анан бир техникасы турат. Анан ал техниканын жанында 2 жумушчу тамеки чегип отурат. Ушул картинаны мен 5 жыл көрдүм да. Анан бир жолу токтоп видеого тартып айткам, силер мындай болсо камаласыңар го көбүңөр эле депчи. Анан эми кече генералдын барган чогулуш жасаганда ошол мен 5 жылдан берки ойлонуп ошолорго сана тартып жүргөн нерсе болду да. Мен мындай чындап эле жүрөгүмдөн айттым эле, мындай кылсаңар болбойт го, эми элди чаң жуттуруп 5 жыл ошо түштүк жейик жатты да. Ошон кадрлардын жетишсиздиги, анан ошо сапат жагын бир контролдогон мамлекеттик жакшы система курула элек да. Сиз жакында эле Каракол лыжа базасына барып эс алып келдиңиз, сиздин жана сториздерди көрүп айтып жатам да. Анан быйылкы сезон кандай экен? Жакшы, быйыл баягы кар жакшы жааган үчүн сезон жакшы, ачылышы жакшы болду. Ошол жерде мен байкадым, Орусиядан келген, анан Казакстандан келген коноктор бар экен. Анан дагы мындай англисче сүйлөгөн көп кишилерди көрдүм, англисче сүйлөшкөн. Ошол коноктордун арасында. Анан буюрса эми бул аба ырайына да байланыштуу да. Эгер кар дагы 1-2 жолу жаап берип, кар жакшы түшүп берсе, быйылкы сезон аябай эле лыжа жылгы аяк сезону жакшы өтчүдөй деп ойлоп койдум да. Ошо кышкы туризм боюнча сиз менен кенен сүйлөшкүм келип атат да. Мурда Кыргызстан бир гана Ысык көлгө эле туристтерди тартуу менен алектенип келгендей таасир калтырат да. Анан акыркы убакта биз 4 мезгилде тең туристтерди кабыл алууга даяр болушубуз керек, Кыргызстан туристтик потенциалын колдонуш керек деп айтып келатпайбы? Ушул жаатта саясат жүргүзүлүп жатат да. Анан Кыргызстан Ысык көлү эле эмес, кары, тоосу менен дагы туристтерди кызыктыра алат депчи. Азыр кышкы туристтик потенциал толук колдонулуп жатабы? Эмне жетпей жатат? Эмнеден аксап жатабыз? Келген эс алуучулар эмне деп атат? Баягы сиздин досторуңуз көп да, чет өлкөдөн. Бизде туристтик потенциалыбыз негизи азыркы учурда
жайкы сезонду деле алганда баардык жалпы алганда менимче мен коркпой үркпөй эле айта алам, бир 10% дагы потенциалы ачыла элек. Себеби биздин Кыргызстанда дүйнөдөгү мисалы альпинизм боюнча эле 3 өлкөнүн бирөө боло алабыз. 3 болбосо да 5 өлкөгө кире алабыз. Себеби дүйнөдө мисалы 14-8 миңдик тоо болсо, ошонун 7 Непалда, 5 Пакистанда, анан 2 Кытайда. Кыргызстанда Ала тоо кыркалары, Памир тоолору, мисалы Европада жалгыз Альпы тоолор бар, ал канча бир 5-6 мамлекетти аралап өтөт да, 5-6 мамлекетке тиешелүү. Ошол эле Түштүк Америкадагы Анды тоолору ошондой эле. Перу, Эквадор, Чили, Аргентина болуп бир 7-8 өлкөгө тиешелүү. Бизде болсо кичинекей Кыргызстаныбызда 92% тоо, андан 3-7 миңдик тообуз бар, 6 миңдик тоолорубуз бар, 5 миңдик тоо ого эле көп. 4 миңден ашкан тоолор эми анын саны деле жетпейт да. Анан ушу альпинизм жаатында деле биз ошо дүйнөдөгү 3 өлкөнүн бирөө боло алабыз да. Непал немеден кийин, Пакистан өлкөсүнөн кийин эле Кыргызстан боло алат деп мен эгерде ошол мамлекет тарабынан, бизнес тарабынан инвестициялар тартылып, жакшы шарттарды түзүп, инфраструктураны мамлекет куруп берсе, бул жаатта абдан биз потенциалыбыз азыр альпинизм жаатында даже 10%га жетпеген бир 5% эле потенциалын колдонуп иштеп жаткан учурда азыр. Бизде мисалы Баткенде ошо Ак суу деген, анан Асан Үсөн деген тоолорубуз бар. Бул Карапшин деген жайда. Жалпысынан Карапшин деп коет. Ошол жерде мисалы бизде Азиянын Патагониясы деп коет. Бул Патагония бул Түштүк Америкада Чили менен Аргентинага караган укмуштай керемет мындай аябай 1,5 миң метр аска, жалака аскалар бар да. Бул жанагы тиштей болгон зоолор бар. Ошондой тоолор биздин Баткенде Карапшин жергесинде да. Ошол жер мисалы бир дагы пайыз эмес ачыл элек. Ошол ар бир дүйнөлүк альпинисттин кыялы ошол жерге барып, ошол тоолорго чыгуу да, дүйнөдөгү. Анан ушул жаатта дагы айта алам. Андан сырткары биздин тоолордо жанагы фрирайд деп коет, жана экстремалдык лыжа тебүү. Вертолеттор менен, тик учактар менен барып тоонун чокусуна таштап, ал потенциалыбыз даже 0,1%ке ачылды. Жо жана Ала тоо резорт деп курулуп атпайбы? Балким ошол долбоор аягына чейин ишке ашса, сиз айтып жаткандар. Биздин абдан чоң потенциалыбыздын бирөөсүн ача алат. Ала тоо резорт бүтүп калса, буюрса, президент өзү колдоп, өзү күйүп жанып атканын көрүп атабыз эми. Анан башкачараак болсо ишенбей мындай бүтпөй калат десек болот эле. Себеби азыр президенттин өзүнүн күйүп ошол долбоорго аябай берилип, ошону бүтүртөм деп жатканы кубандырат. Бул абдан чоң ийгиликтүү долбоор болот. Мен ишенимдүү айта алам. Бирок ал жерде бул баягы заманбап кадимки шарттары менен, эң жакшы шарттары менен түзүлгөн заманбап резорт болот да. Андан сырткары бизде жана жапайы лыжа тепкендер дүйнөдө бул ошол эле альпинизмде, ошол эле жана жапайы экстремалдык лыжада бул өтө байлар гана алектенген нерсе. Дүйнөдө жашоодогу бүт шартын түзүп коюп, көпчүлүгү жана мультимиллионерлер, миллиардерлер ошо кылаарга ишин таппай бүт бизнесин жайлап койгонун ошондой экстремалдык немелерге өтүп кетет да. Биз барып жүргөн альпинизмде деле ошо көбүнчөсү ошондой. 20% балким чыныгы спортчулар болушу мүмкүн. Өзүнүн спорттук жетишкендиктерин өркүндөтүү үчүн келген. Эверестке мисалы 480-500 адам келет да жылына. Ошонун 20% спорт үчүн келсе керек. Калганы бүт эле байлар. Анын арасында 4-5 сөзсүз миллиардерлер болот да. Анан ошол жанагы жапайы лыжа тебүүдө дагы ошондой. Биздин ал потенциалыбыз такыр ачыл элек азыр. Биздин жергиликтүү балдар анча-мынча коноктор келип, мына Жыргалаңда тээп жүрүшөт. Жыргалаң ошо жанагы Ала тоо резорт түшө турган жердин жанында Жыргалаңда ошол жапайы экстремалдык фрирайд анан ски тур деп коет. Ошого келип жүрүшөт чет өлкөдөн.
андай жерлерибиз ар бир региондо, ар бир айылда бар. Ошол потенциал ачылып элек такыр. Аны эмне кылып ачыш керек? Ал жерге мамлекеттин бир аз көңүлү керек, андан кийин ошо инвесторлордун немеси керек да. Мисалы Непал өлкөсүндө ошол жана улуу Памир жолу деп улуу Гималай жолу деп коет. Бир канча 8000 тоолорго ошол жанагы Сагарматха деген улуттук парк аркылуу кетет да. Ошол жерде мисалы вертолет, тик учактар мындай немедей эле учат, жымчыктай элечи. 100дөн ашык тик учак бар да. Мен айтам, ошо бизнес кичине мына туризм жаатында биздин мамлекеттик органдар бир жакшылап, бир долбоор жасап, бет ачарын, презентациясын жасап, анан өлкө жагынан ошол кичине жардам болуп, мындай колдоо болсо, бизде ошол тик учак бизнесин өнүктүрүүгө абдан Кыргызстанга муктаж болуп турат да азыр. Анан мен да айтып калам, бир 10 жыл өтпөйт, 10 жылдан кийин Кыргызстанда жанагы Непал өлкөсүндөгүдөй эле тик учактар мындай учуп калышы керек депчи. Себеби неме бар да. Ошончол суроо талап барбы? Суроо талап бар. Суроо талап бар, болгону туура шарттарды түзүшүбүз керек. Анан маркетинг мындай Кыргызстанды жарнамалап дүйнөлүк деңгээлде. Мисалы мен Эверестке чыкканда дүйнөдөгү 3 инвестициялык эң чоң 3 компания бар, жана BlackRock, Blackstone деген. Ошол Blackstone компаниясынын президенти бир жылдык майнасы 1 миллиард 300 миллион доллар. Бир эле адамдын. Ошондой адам мен менен чогуу экөөбүз 40 күн чогуу жашап, чогуу жүрүп, анан экөөбүз бир күндө ошо чокка чыкканбыз да. Ошол киши мисалы ошондой лыжа тебет. Жана экстремалдык тоолордон вертолет тик учак менен барып, тоонун чокусуна түшүп калып, анан жана андай тоолордон секирип лыжа тебип түшкөн, ошо фрирайд деп коет. Ошондой менен алектенет да. Ал келем деп жүрөт, бирок азырынча ал чоң жоопкерчилик андай адамды алып келиш. Мисалы мен ошол жаатына мен деле колдоо көрсөтө алам да, ошондой белгилүү адамдарды алып келип. Мисалы ошондой бир келечекте туризм аябай эле бизде өнүгөт. Болгону мен дайым айтам, биз массалык туризмден баш тартышыбыз керек. Кыргызстан эң кымбат, эң байлардын келе турган жери болуш керек да негизи. Себеби өлкөбүз кичинекей, экологиябыз көтөрө албай калышы мүмкүн жана массалык туризмде. Ошого жараша шарттын түзүп туруп, биз чынында абдан кымбат, эң сапаттуу туристтик жайларды куруп, биз сандан сапатка өткөнүбүз жакшы да. Сиз жогоруда айтпадыңызбы, жана байлар баарын иретке келтирип коюп өзүнүн бизнестерин жана шарты бар эмес, жапай экстремалды жактырып калат депчи. Анын эмнеге ошондойду жактырып калат? Адам баягы көзү тоюп бүттү. Чоң нерсе ийгиликтерге жеткенден кийин жаңы бир неме издеп калат окшойт да, өзүнө мындай сыноолорду издеп, ошондой чакырыктарды жасап, анан ошо бул эми биздегидей эмес да, ал дүйнөдөгү байлар мисалы бизде 30 жылда коррупция менен байып алды, өлкөнүн бир нерсесин талап жеп сатып байып алышты. Анан бизде байларга аябай мындай элдин көз карашы да мен жакшы эмес да. Негизи бул туура эмес. Бул бай адам деген бул өлкөнүн байлыгы, элдин байлыгы болуш керек да. Бай канчалык көп болсо, өлкө ошончолук бай болот да. Бай деген бул жумуш орун түзгөн адам, бай деген биз ошол пенсия, биздин пособия, мугалимдердин, бизди коргоп жаткан аскерлердин, тынчтыгыбызды коргогон биздин ички иштер бүт баарын айлыктары, өлкөдөгү болгон баардык каржы ошо байлар да булагы. Эгер өз ак эмгеги менен байса. Эми буюрса мына 30 жылда талап бүтүп жеп, азыр эми баардыгы кусуп эметип атпайбы? Анан эми бизде ошол жаратмандагы бизнесмендерибиз көп да. Ооба. Ошолордун баардыгын эле бир куржунга салып эле байларды мынчыш керек деген көп комментарийлерди окуп аябай көңүлүм чөгөт. Биз байлар менен сыймыктанышыбыз керек. Эгерде ал таза, өз мээнети менен
өзүнүн акылы менен байыган адам болуп, бизге жумуш орундарын түзүп, салыктарыбызды төлөп, өлкөнүн казынасын толтуруп жатса, биз андай байларды мисалы депутатты кой союп сыйлабашыбыз керек, а ошондой байларды биз сыйлап алышыбыз керек, колдоп, барктап алышыбыз керек да. Ошон үчүн ушу учурдан пайдаланып айтат элем да, биз бул эгерде таза өзүнүн эмгеги, акылы менен байыган биздин арабызда жарандарыбыз болсо, биз аларга сый урмат көрсөтүшүбүз керек. Себеби алар канчалык көп болсо, биздин жашообуз ошончолук жеңилдейт. Баягы альпинизм бул чоң акчанын талап кыларын баарыңар эле ачык айтып жүрбөйсүздөр. Акчасы бар адам гана ошол Эверестте болгон чокуну багындыра алат депчи, анткени баягы чыгымы көп депчи. Анан алардын бири сизсиз, эми акчалуу адам экениңизди жашырбайбыз, акчалуу эле адамсыз да. Анан буга чейин деле маектериңизде айтып жүрүптүрсүз. Бирок мындай менде дагы деле мындай тереңинен билгим келип турат да. Буга чейин балким айтыла элек ойлоруңуз бар да. Ошончо чокуга чыгып, ошончо акчаны коротуп, анан кыйналыштын эмне кереги бар дейм да. Бул эми неме экен да, мындай. Бул адам өзүнүн алдына максат коет. Анан бул баягы хобби деп коет да, бул өзүң алектенген, жүрөгүңө жаккан нерсе да. Анан ошол нерсени мисалы сен жүрөгүңө жагып жаткан ар бир адамдардын көбүнүн өзүнүн хоббиси бар да. Мисалы бирөөсү кайсы бир спорттун түрүнө барат, бирөөсү башка бир мисалы саякаттаганды жакшы көрөт, кээ бирөөлөр мындай ар түрлүү. Анан ошол бул менин жүрөгүмө жаккан. Мен мисалы ошол дайым айтып кетем. Ошо 2020-жылгы бир кайсы бир жамандыктын артынан да жакшылык нерсе болот экен деген ишендим да. Себеби ошо ковидте ооруп калып, ошол ковидтин айынан мен өзүмдүн эң жүрөгүмө жакын хоббини таптым десем болот да. Себеби мен ага чейин ар түрлүү спорттун түрүнө бардым. Анан өзүмдү зордоп эле, уялып, намыстанган үчүн эле бир жыйынтыктарга жетип жүргөмүн. Анан өзүм тоодо өскөн үчүн тоого маани деле берген эмесмин, бирок ошол ковидтен кийин тоого чыгып баштап, мен тоону жаңыдан көрүп, мен ошо токтоно албай, ошо тоого ушунчалык жакын экенимди, тоо мен мындай кыскача айтканда сүйүү да. Анан ошондой болгон, ошого аябай сүйүндүм, кубандым. Анан ошонун негизинде анан тоолорго чыгып баштап, анан Эверест, Жети чоку деген бул ошол сүйүүнүн аркасынан келген бир мен өзүмө болгон чакырык да. Анан ошого жетүү үчүн, ошол максаттарыма жетүү үчүн мен акчамды деле аяган жокмун. Бар күчүмдү жумшадым. Анан буюрса ошол долбоорду жаптым. Азыр Орто Азияда мен жалгыз элемин бул долбоорду жапкан. Казакстанда атактуу альпинист бар, Илинский деген. Ал ошол бир эле версиясын жапкан, жана автордун версиясын. Бул жалпы долбоорду жапкан азыр Орто Азияда жалгыз эле азырынча менмин да. Анан мен ошол максатыма жеттим. Ал максатка жетиш үчүн эч нерседен аянган жокмун, тартынган жокмун. Анан башка жагы да бар да. Мисалы бул тоодо мен алган пайда абдан эле көп болду да. Мисалы менин укмуштуудай досторум пайда болду. Тоодо адамдар статусу жок. Мен жана айтып атпаймынбы жогорудагы, мисалы ошол Мистер Чин деген киши, миллиардер, айлык жылдык маянасы миллиардтан ашат да. Ошол кишини мисалы Нью-Йорктогу, офиси Нью-Йоркто, ошол Нью-Йоркто сен ага барам десең атып деле салат, анын жанына жолоп мүмкүн эмес да. Аны менен таанышуу мүмкүн эмес. Мен аны менен чогуу бир чатырда жатып, чай ичишип, бири-бирибизди колдоп, ал жерде статус жок. Сен байсыңбы, кедейсиңби, кимсиң? Ал жерде жыныс да жок. Себеби тоодо мисалы мен дүйнөдө ушунчалык алтындай досторум бар, көпчүлүгү айымдар да. Ошо тоодо таанышкан. Анан тоодо элдер эң жакшысы тоодо маска жок. Сен адамды акмак болсо акмактай көрөсүң, алтындай адам болсо ошо алтындай эле көрөсүң да. Мисалы 3-4 күндө эле маскасы чечилип калат. Анан кимдин ким экенин көрүп эле каласың. Жерде мисалы жылдар керек болсо тоодо 3 эле күн жетиштүү дос болуп, аябай жакын адам болуп калгангачы. Мен ошондой алтындай асыл адамдар менен тааныштым. Арасында
укмуштай дүйнөгө атактуу жылдыздар бар, анан ошондой жанагындай байлар бар, абдан адамгерчилиги улуу адамдар бар, ушундай да. Анан ошолордун аркасынан мисалы мен жанагы короткон акчам бир деңиздеги бир кичинекей тамчы болуп калышы мүмкүн да. Көптөрү урушат мени сөгүпчү, сен $70,000 ошо Эверестке коротуп акмак, андан көрөктөп биякта жетим жесирге бербейсиңби деп. Азыр бир эле мисал айта кетейин, ошо тоодо таанышкан достордун арты менен азыр $10 миллион инвестиция келип, мына чүй өрөөнүндө жанагы биздин Concrete Canvas деген компания, бул Англиядагы уникалдуу завод. Дүйнөдө бир дагы филиалы жок болчу. Ошол мен тоого чыккан жыйынтыгынан азыр келип Сокулук жакта завод курулуп атат. Эмне завод? Бул жанагы бизде эң чоң көйгөй Орто Азиядагы сууларды биз жоготуп коюп атпайбызбы? Каналдарыбыздын баары, арыктарыбыздын баардыгы сапатсыз болуп, ошо баары эле жерге сиңип, агып, жок болуп кетип, мисалы коромжу болуп кеткен. Бизде алды 85%га чейин, орточо 45%га чейин суу жоголуп кетет да. Коромжу болуп, анан ошонун баарын чече турган бул бетонный полотно деп коет. Жанагы кадимки эле палас килемге окшогон. Алып келип эле каналга жайып сууну чачып койсоң, ал эме бетон болуп катып калат да. Бул аябай англиялык эки чыгаан окумуштуу химиктер тапкан нерсе да. Ал дүйнөдө эч ким жасай албай коюшту. Кытайлар аракет кылыптыр, орустар, Туркияда аракет кылып көрүштү, муну кайталап жасай албай жатышат. Ошонун дүйнөдөгү биринчи тарыхтагы филиалы Кыргызстанда ачылып атат. Ушуга окшогон дагы ал киши менен эмне болуп таанышып калдыңыз? Тоого баратыппы? Тоодо, тоодо. Ал киши эмес, ошол адамдардын достору. Мени менен тоодо чогуу таанышып, анан ал айтып, сен эмне иш кыласың? Мен Кыргызстандамын, курулуш жаатында иштейм десем, мен ушундай англиялык досторум бар. Мен сени тааныштырайын деп, алар мени тааныштырып, анан ошодон сөздөн сөз болуп ошентип, анан азыр жыйынтыгы мына ошондой болуп атат да. Анан азыр дагы келебиз дегендер барбы? Буюрса келебиз деген бар. Азыр мына гидроэнергетика тармагына кызыккан дагы бир досум кызыгып жатат. Ал дагы миллиардер. Ушундай чоң долбоорлор болот буюрса. Анан мен көбүн айтам, эгерде бир адам менен мамиле түзүүнү жакшы көргөн, жана бизде чыгаан балдар тоого барсаңар, бул зыяны жок. Ал жерден пайда эле табасың. Өзүң эле эмес, өлкө үчүн да пайда алып келсең болот да. Ошол чокуну багындырып чыгып бараткандагы бир аябай кыйналган учуруңузду сүрөттөп бере аласызбы? Орой деле берилип калса кечирим сурайм, бирок ушу сиздердин өзүңөрдүн ушул жолуңар ушул орой суроону бергенге түртөт экен да. Мындай өлөм го деген деле ой келди да. Ооба. Ажал менен арбашкан учурлар деле болду да. Болот сөз. Мисалы неме Денали деген чоку бар. Бул Түндүк Американын эң бийик чокусу, Аляскада жайгашкан. Анан бул чокуда айырмасы башка чокулардагыдай сервис жок. Ал жерде спорттук альпинизм. Анан мен украиналык аксакал болчу. Анан шеригим 60 жаштагы. Анан акыркы жолу бул тоого чыгыш үчүн дайым тоого чыгып туруш керек да. Бирок бул киши украиналык болгону менен акыркы 2019 жылы Эверестке чыккан экен. Андан кийин Кипрде жашаптыр да, деңиздин жээгинде. Анан мен сени алып чыгып келем мен деп мага негизи коштоочу, менин гидим болуп барган. Мен ал компаниясына акча төлөгөнмүн. Бирок тилекке каршы ошол тоого чыгып кетип атканда ал чарчап калып, эми бир жагынан тоого көп даярданбай барган. Акыркы 3 жыл, ошондо биз 2022 жыл болчу, июнь айында 3 жыл деңиздин жээгинде жашаган. Анан тоого жана организминде эле тоодон неметип калган да, чыгынып калган. Анан ошо чарчап калды. Анан мен өзүм алышка туура келди, инициативаны өзүм алып. Анан ал жерде жалгыз чыгуу мүмкүнчүлүгү деле жокко эсе. Анан мен ошол кишини ошо 3-чү лагерден баштап өзүм сүйрөп анан ошентип чыгып
экөөбүз анан чокуга жөнөдүк. Акыркы 5-чи лагерде менин жашоомдогу эң суук күндөр өттү. Бир 2 сутка 53 градус, минус 53 градуста биз эшикке чыга албай чатырда жатып калдык. Анан баягы бүт тоого тамак аштын баарын мен компанияга акча төлөгөн үчүн ал даярдаш керек болчу. Ал болсо бир дагы нан алган эмес. Анан мен өзү көк чай иче албайм, кара чай ичем. Кара чайды да унутуп калгам. Анан шекер такыр жок. Негизи тоодо бул адамга углевод деп коет, таттуу керек да, сахар керек, шекер керек. Бул күч берет да. Ошо таттуудан эч нерсе жок да. Биздин негизги тамактарыбыздын бири таттуу, момпосуйлар ушундай да. Андан эч нерсе жок. Анан мен тамашалап калам, аябай диетический восхождение болду депчи. Алыбыз жок. Анан кетип баратабыз, чокуга кетип баратканда мен ал баспай калды. Биринчи айттым, давай 100 шак кыл, анан эс алабыз. Анан 100 шак да кыла албай калды. 50ге түштүк, 30га түштүк, 10га түштүк. Анан уже түңүлүп калдым да. Анан бирок саатымды карасам бийиктикти көрсөтөт. 100 метр эле бийиктик калды да. Анан бир мындай дөңсөө бар экен, дөңсөөгө чыксак, алдымда дөңсөөдөн кийин аябай узун мындай түз жер, анан кийин ар жакта заң кайган тоо турат да. Мен ошол жерде тизелеп, тиземе жыгылдым. Анан ошо өзүм менен өзүм күрөшүп атам да. Акыбалыбыз болбой калган. Мен айттым, кайта берейин депчи. Анан өзүмдүн ичимде катуу согуш болуп атат. Анан сен кайтканда кантип барасың, ийгиликсиз депчи. Намыстанып, анан сен өлмөк белен кайт. Кийин даярданып алып башка бирөө менен келесиң, күчтүүрөөк деп ушинтип аябай сүйлөнүп отуруп анан негедир мен Манас эпосун көтөрүп баратканмын да. Ар бир чокуга алып чыгам, анан Манас эпосу эсиме келди да. Мен Манас эпосун алып баратпаймынбы деп анан өзүмө чир эметти, аябай чир алдым. Күч берди, анан чыгам дедим, мен чыгам. Деп анан ошо чыгып келгем. Ошол жерде аябай немеге жакындадык да. Мындай тобокелчилик аябай чоң болду. Анан бирок көгөрүп отуруп чыктым. Анан бир жери жакшы экен, ал Аляскада ошол күндөрү кадимки түнү деле жарык да. Биз кечки саат 6-да чыктым. Негизи тоолордо, башка тоолордо андай жок да. Түн кечки түштөн кийинки калбаш керек да. Анан ал жер жарык болгон үчүн биз кайра түнү менен түшүп келдик. Кадимки күндүзгүдөй жарык да. Түнкү саат 11-лерде мисалы жап жарык болуп турат. Күн бата элек да. Анан ошол жерде аябай мен үчүн, мен дайым айтам, мен үчүн эң кооз, менин эң сүйүктүү, анан мен ошол эң кыйналган, физикалык жактан оор болгон ошо Денали чокусу болду мен үчүн. Эвересттен да. Эверестте көбүнчөсү психологиялык жактан оор, моралдык жактан оор. Эмнеге? Баягы кече эле чогуу чай ичип отурган бирөөнүн өлүгүн жанынан өтөсүң, ушундай жактары көп да. Анан жанагы баягы кинолордон көргөн өлүктөр жатат. Анан кислород, бул бийик тоо да. Кычкылтек жетпейт. Кычкылтек жетпегенде мисалы менде аябай Эвересттин чокусуна аз калганда баягы кычкылтек баллон, кычкылтек алмаштырыш керек да түгөнгөндө. Аны кээде байкабай каласың, анан ошол учурда мен мындай галлюцинация болгон учурлар болот. Ошо чокуга кетип атканда алдымда кетип аткан кишилер Кинг-Конг болуп калган да, дөө болуп. Анан мен бирок корккон жокмун, таң калдым. Неге мындай деп. Анан ачким бир нерсе болуп атабы деп ачкимди чечсем дагы эле өзгөрбөйт. Анан ошол дөөлөрдүн жанында анан индиялык жанагы укмуштай ар түрлүү түстөгү көйнөк кийгендер бийлеп баштады. Анан ошондо ойлодум, эмне болду, ушундай болуп калдыбы депчи мен. Бир нерсе коркот, ойлондум, бир нерсе мээимде бир нерсе болду окшойт. Көрсөм менин кислородум түгөнүп калыптыр. Анан кислород жетпегенде ошондой галлюцинациялар болот экен да. Анан ошол жагынан абдан оорой бересиз. Бул бийик тооданан мисалы ар бир 1000 метрде
-10% кислород да. Ал жерде мисалы Эвересттин чокусунда бир 20% кислород бар немеде, абада. Yani ошол моралдык жактан абдан оор. Мен мисалы ошо Эвересттин чокусуна чыкканымда дагы, ошондо дагы айымдарга биринчи долбоорум болчу. Ошол дүйнөнүн эң аламдын эң бийик чокусу айымдарга арнайым. Анан себеби апамдын туулган күнү болчу. 10-майда, мен 17-майда чыккам. Анан ошол жерден кайрылуу жасайм. Негизги миссиям ошол болчу. Аны аткара алдым. Манасты алып чыгуу биринчи миссиям, экинчиси аны айымдарга арнайым бул ийгилигимди. Ошону сүйлөйм деген өзүм даярданган сөздөрүм бар болчу. Андан сырткары ошо чокуда отуруп алып туруп кичине Манастан үзүндү айтам дегенмин. Анан Ошума, Таласыма, Баткениме деп туруп ар бир регионго өзүнчө салам жолдойм деп ушундай көп пландарым бар болчу да, баары аткарылган жок. Ошо болгону ошол апамдын туулган күнүнө арнап, анан ошо ийгилигимди айымдарга арнап ошол бир эле сөздү айта алдым. Ошого эле акыбалым жетти да. Сиз жана эң кыйналган учуруңуздагы ой келип анан ушул өлүп калам го деп коштошкон учурларыңыз деле болдубу же болгон жок кандай? Анчалык болгон жок. Бирок өлүп калат окшоймун деген макалуу деген тоодо болду. Себеби биз ошо чогуу баратканда биздин баардыгыбыз деле Илим, Эдуард ошол тоолорго ошол компания аркылуу чыгып жүрөбүз. Былтыр алда келип кеткен бул жака мага конок болуп, Ташы деген, Шерпа Ташы деген компаниянын кожоюну, абдан алтындай адам. Дүйнөлүк деңгээлдеги адам да. Аны ошо дүйнөдө мисалы президенттер тосуп алышат, королдор, баягы себеби ошо абдан дүйнөнүн миллиардерлери, эң атактуу бай адамдар, анан ошондой кыйын адамдар ошол компания аркылуу жана тоолорго чыгышат да. Анан достору көп. Ошол баласы мени менен чогуу бара жатты. 17 жаштагы бала, 18 жаштагы. Дүйнөдөгү 8000 14 тоону багындырган азыр эң жаш альпинист дүйнөдө. Ошонун баласы Нима Шерпа деген. Анан экөөбүз чогуу баратканбыз Макалу тоосуна. Анан штурм деп коет, эң акыркы күнү чокуга жол тартканда ал кичине басып эле кайра куса баштады да. Анан ал жерде мен тиги атасы менен дос болсом таштап кете албадым да. Негизи тоодо андай карабаш керек, бирөөнүч. Себеби анын жанында коштогон адамы бар, шерпасы бар да. Анан мен аны кайтып, аны карап, ага жардам бербесем деле болмок да. Бирок баары бир биз адам анте албайт экенмин мен. Анан мен кайра алдыга кетип калам, кайра келем, ага жардам берем, эмне болду? Анан айтып баштадым, балким сен кайтасың, жашсың го сен, 1-2 жума эс алып кайра деле келесиң да. Деп ошо менен алектенип бир 2 сааттай убактымды коротуп алдым да. Акыры анан жанагы кычкылтек берген, стабилизатор деп коет. Анан менин шерпам келип текшерип, ошонусу иштебей атканын билип туруп, анан менин запас бар болчу менде. Ошону салып оңдогондон кийин ал жаш бала да, ал кислород оңдолгондон кийин анан бизге жеткирбей чыгып кетти. Мен экөөбүздүн ортобузда бир 40 мүнөттөй болчу. Мен болсо чокуга жетпей 52 метр калганда ал түшүп кетти чокуга чыгып, шериги менен, шерпасы менен. Биз жетпей калдык. Анан шерпам дагы Фура Шерпа деп мага бир туугандай болуп калган, баардык тоолорго ошо менен эле чыгам да мен. Кыргызстанга келип кеткен, мен үйүмө келип конок болуп, анан ал өзүн дагы мага мындай абдан жакын сезип алып, карыздай сезип алып, биз чыгабыз деп кете берди. Мен айтып атам кайталы. Себеби абдан катуу шамал болуп атат да. Тура албай, баспай калдык шамалды. Анан ошол жанагы фантастикалык кинолордой болуп, Эвересттин артында да Макалу, Эверест жактан бир кап-кара булут келатат, үн чыгарып да, укмуштай кулак тунган үн чыгарып келет экен. Андайды көргөн эмесмин. Анан кайттык деп анан мен айттым, сен кайт, мен кайттым мен. Деп анан биз кайттык, 20 мүнөттөн кийин укмуштай баягы алай дүлөй түшүп,
адамды учуруп кеткен шамал болду да. Биз анан тоого жармашып түшүп ошол жерде 18 саатка биз жоголуп кеткенбиз. Анан биз дагы бир 5-6 саат келбесек бизди өлдү деп неметмек да, айтышмак да. Себеби кычкылтегибиз 8000де 18 саат жол таппай абдан биздин алатоодой болгон немелер да, мөңгүлөр. Ошолордун жаракасында жана биз шамалдан улам жол көрүнбөй, жана тартылган аркандар жоголуп, биз жаракалардан жол таппай 18 саат жүрдүк да. Кычкылтектин запасы бизде ашып барса 8 саатка калган болчу. Биз аябай аз колдонуп атайын, ошону билдик да, анан аз колдонуп баягы экономдоп, бирок ошол деле 10 саатка жетпей түгөнүп калды. Анан ал 8000дикте кычкылтексиз калып калуу деген бул өлүм көтөт. Мен ошондо өлдүм деп эле ишенгем, өлдүм болдум. Бирок аракет кыла берели деп. Экөөбүз тырмалаңдап, аякка барабыз, бияка барабыз, ошентип жүрүп анан түштүк. Анан бир аябай катуу шамал болуп аткан. Анан бир маалда шамалдан мен чатырдын үнүн уктум да. Тарп деп чатырдын үнүн уктум. Анан фура десем алда токтоп, анан экөөбүз ошол жерден анан тизиле отуруп алып неметтик. Тирүү калганыбызды сездик да, кубанычтын көз жашы болду. Ошондо болгон, биз өлдүм деп ойлогом мен 100%. Ошондой учур болгон. Ой, эмне ойлор келди эле ошондо? Мен балдарым эмне болот деп ойлодум. Балдарым эмне болот, атасы. Мен бир аз жоопкерчиликсиз ишке бардым окшойт деп ошон үчүн өкүндүм. Башка мындай. Эми баягы тоодо жүрүп мен бир нерсеге үйрөндүм да. Мисалы көп жерде айтам, мурда жалгыз жатып алып өлүм жөнүндө ойлонуп кетсем аябай коркчумун да. Мен өлүп калам да депчи. Азыр мен өзүм чогуу жашап, чогуу бара жатып, бир чатырда жатып, бир нанды бөлүп жеп бара жаткан досторумду кээде мындай өзүм колум менен узаткан күндөрүм болду да. Чокуга жетпей, жүрөгү кармап же бир ошондой учурлар болгон. Анан тоо мага эмнени үйрөттү, мен азыр өлүмдөн коркпойм. Такыр мисалы бүгүнбү, эртеңби, 1 сааттан кийинби же 10 жыл же 30 жылдан кийинби айырмасы жок мен үчүн да. Ошол нерсеге үйрөттү. Бул адамга дагы бир чоң эркиндик берет экен. Мен мурда ошону ойлоп санаа тартып кээде коркунуч болсо, азыр андай жок, андай сезим жок менде. Ошон үчүн тоолордон үйрөнчү нерсе көп. Сиз айтпадыңыз жана Манас эпосун дайыма алып жүрөм деп, жана ушу чокуну багындыргандар, негизи эле чоң ийгиликке жетишкендер мекенчил болуп чыга келет да. Эми башынан эле мекенчил болгондур. Анан желекти илип, анан баары эле мекенчил болушабы же бул кандайдыр бир кандай туура айтсам болот, пиардын бир жолу болобу? Эми баягы бир жерде мен угуп калдым, тоо жаман адамдарды алып калат экен. Анан тоо кумуштай таза адамдарды өзүнө кой берет экен. Анан кайра түшкөнгө уруксат берет экен депчи. Мен ага абдан карамандай каршымын. Тоодо Кудайдан жөө качкан адамдар бар. Тоого ийгиликтүү чыгып кайра кайтып келип жүргөн Кудайдан жөө качкан адамдар бар. Анан ушундай алтын адамдар бар. Ал жакта кокустук болуп, ошо ичер суусу түгөнүп калып калган адамдар бар. Андай десе мен ошол тоодо өлүп калган адамдардын баардыгын эле анда ошо адам, начар адамдар калыптыр. Анан биз тирүүлөр, биз таптасабыз деген бул туура эмес, абдан туура эмес ой эме сөз. Анан эми тоого ар түрлүү максатта чыгышат экен да. Мисалы кээ бирөө ошо жүрөгүнөн сүйүп, тоого болгон сүйүүсүн, ошол хоббиси, ошол нерсе жагат экен, ошо менен чыгып келет экен. Кээ бирөөлөр болсо ошо спорт, бул спорттук альпинизм деп, булар ошо спорттук бир дагы бир максатына жетүү үчүн барышат экен. А кээ бирөөлөр бир кайсы бир саясий же болбосо келечекте бир өзүнүн койгон пландары,
анан өзүнүн мындай атак даңк үчүн чыккандар да бар да. Ошон үчүн тоого чыккандардын баардыгы эле патриот. Анан мен көп көрдүм. Кылган кыймыл аракети менен сүйлөгөн сөзү кээде ушунчалык баягы кээ бир учурларда элдер билбейт да анын ким экенин. Аны баатыр ойлошу мүмкүн, аны укмуштай ойлошу мүмкүн, бирок тоодо билинип калат. Анан ошон үчүн бул тоого ар ким ар түрлүү максат менен чыгат. Ар кандай максаты бар да. Мисалы саясий бир амбициясы болушу мүмкүн. Ошого жетүү үчүн өзүн бир дагы кеңирирээк аудиторияга тааныштыруу үчүн, атак даңк үчүн ар түрлүү максат, ой максат ар түрлүү. Манас эпосун эмнеге алып чыгасыз? Сиздин баягы ар бир адамдын өзүнүн бир ырым-жырымы болот, өзүнүн бир эмелери болот экен да. Сиздики болсо ошо Манас эпосун дайыма алып чыгам дейт экенсиз. Эми бул мен кыргыз катары, мен кыргыз болгон үчүн мага Манастан улук, ыйык, эми бул баягы динчилдер, мен деле мусулманмын, бирок угуп алып туура эмес түшүнүп калбасын да. Кыргыз катары улуттун улуулугун көрсөткөн кыргыз катары мен үчүн эң улуу нерсе бул Манас эпосу да. Анан ошого болгон мамиле. Мен дагы ошо жана айымдарга болгон немедей эле жүрөгүмдө өйгөн маселелер бар болчу. Ошол эле Манаска болгон мамиле, Манас жөн эле айтып коелу да, мисалы мен үчүн мисалы кыргыздын жараны катары Саякбай атабыз, Сагынбай Орозбаков аталарыбыздын деңгээли биздин баалаган, барктай албаганыбыздын көрүнүп эле турат да. Мисалы айтайлы десек, бир кайсы бир Колоттун баатырынын көчөгө коюлган аттарын караңыз, кандай көчөлөр. Анан Саякбай Каралаев атында көчөнү билесизби сиз? Билесизби? Саякбай Каралаев. Көрдүңүзбү? Бул Чыңгыз Айтматов атабыз айткан да, Саякбай бул 20-кылымдын Гомери. Мындай улуу инсан жок Кыргызда депчи. Анан ошого болгон мамилебизди карабайсызбы? Анан кайсы бир эми кечирип койсун, эми бир Колоттун баатырлары биздин эң чоң көчөлөрдө аттары турат да. Анан Саякбай атабыз тиги Асанбайдан бери келген Набережный көчө бар, кичинекей эле Акынбаевга келип токтоп калат. Ошол Саякбай Каралаев атында. Сагынбай Орозбаков атындагы көчө такыр эле бир укмуштай көчө. Жөө эле машина жүрбөй турган көчө да. Мына Токтогула менен Москва көчөсүнүн ортосунда эле бир кычык көчөнү Сагынбай Орозбаков деп койгон. Анан ошондой манасчыларыбыз, улуу манасчыларыбыздын баалаганыбыз. Андан сырткары Манастын атынан коньяктын атын коюп алганбыз. Бир кайсы бир болбогон өткөндө менимче Базар Коргондо же Нокенде болсо керек, бир чайхананын атын коюп алыптыр, Манас чайханасы деп. Анан ушундай жүрөгүмдө өйтчү да. Анан эми мен отуруп алып эле Фейсбукта же Инстаграмда Бишкекте жазсам эч ким деле окубайт болчу да. Анан ошо Манасты мен ошон үчүн көтөрүп жүргөм. Бир Манаска болгон кичинекей болсо дагы мен мындай баркын билели, баалай билели деген мындай элдердин көңүлүн бургум келген нерсе болчу. Ошон үчүн чокуларды көтөрүп жүрөм. Бир эле ошол максат. Чокуга чыкканда ар бир грамм салмак маанилүү деп коет го. Ати китеп оор эле да. 3 килограмм 800 грамм. 4 килограмм да. Бул чоң жүк да, Бул эң бул чоң жүк. Анан мен бая чокуларда чыгарып видеого сүрөткө түшөм да. Ошентсем эми чет элдиктер айтып калат да, крейзи депчи, мындай жиндисиңби деп, ушуну көтөрүп келдиңби, бул эмне деп. Анан чокудан түшкөндөн кийин жанагы китеп эмне болгон китеп деп баары келишет да. Анан ал ушундай китеп, биздин эпос, дүйнөдөгү эң чоң эпос, эң мазмундуу эпос. Дүйнөнүн баардык эпосторун бириктирсең да бул эпоска жетпейт. Анан мен эми түшүнүктүүрөөк болсун деп анан кыргыз каганатын түзгөн, баягы курама куруп журт кылган, курама топтоп
кулаалы таптап куш кылган биздин баатырыбыз десең анан көрөйүнчү деп анан берсең мынтип баягы Куранды өпкөндөй өп сый урмат көрсөтүшөт да, аябай анан сыйлап аябай башкача мамилеси башкача болуп калат. Алар эмнени алып чыгышат ошо? Ар ким ар нерсе алып чыгат. Бирөөсү оюнчук алып чыгат, балама иш эметти меле деп. Ар ким ар нерсе алып чыгат. Желегин алып чыгат. Анан бир кайсы бир улуттук бир нерсесин алып чыгышат ошондой. Сиз ошо Манас Бирок эми өзүң айтып кеткендей, ар бир мисалы альпинисттер чокуга чыгаарда мындай таразасы да бар. Электронный таразасына коюп, эми дүйнөдөгү мисалы кашыгы, идиши дагы жогорку технологияда жасалган же титандан болот, жеңил, аябай салмагы жеңил болот. Же болбосо жыгач болот, же пластик болот, ушундай. Ар бир буюмун жеңилин тандайт дүйнөдөгү. Аны ошону жарышып жанагы өндүрүүчүлөр жаңы технологиялар менен жогорку технологиядагы идиш аяк ошол альпинизмде жанагы чук деп коебуз, ледорубтар. Ошону да жылдан жылга жеңилдетип келе жатышат да. Анан эми 4 килограмм бул өтө эле оор. 7000ден өткөндө эми бул такыр 40 килограммдай эле. Анан ошон болгон эле бир максат ошол эле Манаска көңүлүңүздөрдү буруп коюңуздар, ар бир аз урмат сый. Ошол учурда бир көкүрөңүздө эмне пайда болот? Манас эпосун чокуда дүйнөгө даңазалап атканда? Сыймыктанам өзүм абдан ошол мындай. Өзүмө көп деле ыраазы боло бербейм, бирок ошол кыймыл аракетим үчүн мен чокуда туруп абдан ыраазы болгом. Ошо өзүмө мындай сый урматым артат. Азыркыга чейин ыраазы болосуз. Анан Манас деп калбадыкпы? Манасчыларга байланыштуу акыркы окуяны да сурагым келип турат. Эки манасчынын мушташып кеткени, анан эки жаатка бөлүнүп алып Facebook аркылуу бири-бирине билдирүүлөр жасаганын чокуларга Манас эпосун алып чыккан киши кандай кабыл алды? Абдан өкүнүчтүү. Бирок акыркы учурларда президентибиздин чын жүрөктөн ушу Манаска болгон эмесин байкап жүрөм. Колдоп атат, акча бөлүп берип атат, келтейген театр куруп берди, шарттын баарын түзүп берди. Бирок ошону манасчыларыбыз туура жакка, жакшы жакка колдоно албай жатканын байкап атам. Анан балким ар ким өзүнүн эмесине жараша ой жүгүртөт болуш керек. Эми мен бул жерден жаман көрүнөм, бирок айтайын да. Айтыңыз. Манас эч качан бир Гиннес рекордуна муктаж эмес. Манас аны бул элдик өнөр. Мен мисалы айтат элем да, Саякбай атам болсо, мен болгон эгер ушу байлыгымды коротуп күндө үйүмө келсе макул болсо, үйүмө алып келип Манас айттырат элем да. Анан эми Манасты бир аз абдан оор тема. Бул ошол жерде мисалы кээ бирөөлөр үчүн бул күнүмдүк жашоосун өткөзүүнүн эле жолу. Бир ошо Манасты колдонуп жашоосундай жанын баккандар пайда болуп калып, ушундай көп бир мындай жагымсыз нерселерди байкап жүрөм. Анан акыркы болгон окуя бул өтө эле жаман окуя болду. Анан экинчиден ошо жаратман Манас деген конкурсту ким ойлоп тапкан, эмне максаты бар? Ал эмне деген жаратман Манас? Мен үчүн абдан эле түшүнүксүз да. Анан өткөндө да Facebookка жазгам, мен чынында катуураак жаздым. Азыр деле ошондой ойдомун, бирок тилекке каршы ошондой да. Абдан эле жагымсыз окуя болду да. Анан ошол өзү конкурс жаратман Манасчы деген конкурстун аты эле жаккан жок мага. Анан буга негизи Манас такыр эле эмес болчу, муктаж эмес болчу. Манас эмес. Манасчылардын ич арада бир интригасы бардай да, ич арада бөлүнүшөт турбай, агымдар пайда болгон деп да айтышат экен да. Мен ачык эле айтып берем. Бул жерде теңирчи манасчылар бар. Теңирчиликти колдогон. Анан исламчыл манасчылар бар. Арасында бакшы манасчылар бар. Бакшылар да кирип алган ал жерге. Анан таң калыштуу. Анан такыр болбой баратканда анан сагынбайчылар, анан саякбайчылар дегени да бар. Ушундай тилекке каршы абдан өкүнүчтүү учурларды мен байкап жүрөм. Эмнеге мындай бөлүнүп кетишкен? Билбейм. Баягы эле
баалуулуктарыбыздын баарын жоготуп алдык да. Ошо манасчыларыбыз деле биздин катардагы эле жарандардай аларда деле ошо баалуулуктары жок болуп кеткен. Бир учур келет, эми оңолот болушубуз керек. Сиз да жана жогоруда айтпадыңызбы, президент колдоо көрсөтүп жатат, билебиз да манасчылар бир учурда такыр эле каралбай калып, колдоо жок болчу да мамлекет тарабынан. Жана азыр өзүнчө театры бар, өзүнчө имарат бөлүп берди, айлык дагы чегерде окшойт да. Мындай жакшы эле колдоо бар. Анан демөөрчүлөр дагы колунан келген батирин алып берип атат, унаага мингизип атат. Ушул көңүл бурууну, ушул колдоону манасчылар көтөрө албай калган жокпу? Баалай алган жок. Көтөрө албай калды, баалай алган жок. Ошону баалап барктай албай атат да. Ошончолук шарт түзүп бергенден кийин азыр тилекке каршы баардыгы эле неме болуп албадыбы? Мындай кандай десем, пиарчы болуп алышты да. Манас андай пиарга кереги жок. Бул Манас ар бир адамдын, кыргыздын ар биринин жүрөгүндө жашаган нерсе да, бул улуулук да. Анан ошону баш өкмөт, президент түзүп берип аткан шартты көтөрө албагандан да барктап баалай албай атышат. Ошону баалай албай атышат. Ошол эле бөлүнмөй, ошол эле кыргыздын Салижан агай айткандай, кыргыз барган жерин чиритет, мете курттай деп, ошондой эле кыргыз кылып бизди Кудай жаратты. Анан өзүңдүн Кудайым берип койгон баалуулуктарыңды жоготсоң, ал эртең Кудай алдында деле жооп берсең керек. Сен өзүңдүн тилиңди жоготсоң, манасыңды жоготсоң, анда бизди кыргыз кылып эмнеге жаратты деген сөз бар да. Анан ошо ар бир тилин улут кылып жараткандан кийин улуттун баалуулуктары бар. Ошол Манас биздин баалуулуктардын эң башы. Анан ошону туура баалай албай жатабыз. Ошондой тилекке каршы өкүнүчтүү, абдан өкүнүчтүү. Теманы кичине бурайын. Сиз өлкөдөгү кандай гана окуялар болбосун, өзүңүздүн позицияңызды ачык билдирип келген адам катарында сурагым келип жатат да. Жакында шайлоо болбодубу, парламенттик шайлоо. Анан ошондо бир аябай катуу пост жаздыңыз да, аттанган талапкерлерге баа берипчи, баягы конституция эмне экенин, мыйзам эмне экенин, токтом эмне экенин, кодекс эмне экенин ажырата биле албагандар деле аттанып алышыптыр деп, жанан жыйынтык чыкты. Жаңы парламент курамы түзүлдү да. Ичиңиз чыгып жатабы азыркы жаңы курамга? Жок. Ичим такыр чыккан жок. Себеби бул жөнүндө да көп ойлондум. Караколдо жатып алып ойлондум. Мурда деле ошол элибиз кичине көрдү го, элибиз бир аз ойгонду деген үмүтүм бар болчу. Ойгон эле экен, дагы эле уктап жатат экенбиз. Анан тилекке каршы бул шайлоодо деле чынында мамлекет буга чейин болуп көрбөгөндөй салыштырмалуу шарт түзүп берди. Мисалы, ар бир жаран мурда мисалы шайлоо участогу тилкеси алыс болуп барбай калчу зеригип да. Азыр эми кайсы жерден болбосун эң жакын шайлоо участогуна барып добуш берип коюу мүмкүнчүлүгүн да берди. Сенин добушуң эч качан эч ким алып жок кыла албай турганын далилдеп берди, шартты түзүп берди. Система, шайлоо системасы эң таза, эң заманбап шартты түздү да. Анан бир дагы мамлекеттик органда иштеген адам өзүнүн бир тууган жакынына да колдой алган жок да. Мурда бүт эле зордоп деле топтоо менен айдап барып эле мамлекеттик органдар шайлатып койчу эмес беле. Бул жолу бүт шарт түзүлдү, бирок сатылдык да, дагы эле сатылып кеттик тилекке каршы. Анан өзүнүн келечегин, баласынын ырыскысын бүт барын 2000 сом, 3000 сомго сатып ийип, тилекке каршы ошол учурлар эми баарыбыз эле көрдүк да, кимдер келген. Ичим чыккан жок, бирок кече жакында ойлонуп отуруп дагы баягы үмүтүм эртерээк үмүттөнүп алыптырмын. Эми элибиз ойгонуп калар, кийинкиде эми көрөттүр ушуларды. Анан биз ошо депутат жогорку кеңеш биздин эле күзгүбүз экен да. Биз өзүбүз ошого татыктуу экенбиз, андан ашпайт экен. Биз эгер эл өзү баардыгыбыз билимдүү, илимдүү болуп кичине жүрөгүбүздөн өлкөбүзгө күйсөк, анан ошого жараша адамдар келет эле да.
азыркы биздин болгон бул жердеги күзгүбүз жогорку кеңеште ошо күзгүнү көрүп отурабыз эми 4 жыл 5 жыл. Эмнеси жаккан жок? Азыр 87 депутат келбедиби? Баары тең жаккан Жок, баары деп айта албайм. Ошо жанагы жогоруда манасчылар деле баары деп айта албайм, мен таарынтып албайм. Бул жерде деле ошол баары татыктуулар бар арасында. Бирок мен байкаган ошо ар бир региондо татыктуу балдар жүрдү эле да, кыздарыбыз, балдарыбыз жүрдү эле. Кээ бири ошо алдыңкы Американын университеттерин бүтүп келген кыздарыбыз жүрдү да. Алар эч мындай голос добуш ала албай калганы өкүндүрөт да. Бул 30 жылда кимди биз жакшы көрдүк да. Анан эч бир сунушу жок, сын пикир, жалаң сын пикирден жаралган бир өзүнүн ой пикирин катуу мындай сүрдүү, үнүн катуу чыгарып бийликке айткан депутаттарды биз жакшы көрүп калдык да, тилекке каршы. Анан ошол өзү көтөрүп аткан бир көйгөйгө сунушу барбы? Аны биз неметпейбиз да. Анан ошо сын айткан кишини эле биз ушул укмуш депутат турбайбы деп калбадыкпы? Тилекке каршы. Андай эмес да. Анан эми өзүбүз көрүп атпайбызбы? Мисалы, өзү майыптыгына карабай, акыркы 7-чи созовдо эң көп мыйзам киргизген Дастан Бекешев экен да. Эң көп мыйзам киргизген. Марлен Маматалиев дагы. Марлен Маматалиев, ошол Дастан. Анан бул ошол депутаттын эң негизги милдети ошол да. Мыйзам чыгаруу, биздин жашоо шартыбызга жакшы шарттарды түзө турган мыйзамдарды сунуштоо да. Ал депутат ал жерде бир кыйкырып, бир ушак айтып отурган анын эң акыркы немеси да, милдети. Анан тилекке каршы эми өзүбүзгө жараша депутаттар келди, андан ашкан жок. Өзүбүз баягы орусча айтканда ошону эле заслужили да. Андан ошон үчүн элдин деңгээли, жалпы деңгээли илимдүү өнүгүп, билим берүү системабыз жакшылып, азыр чет өлкөлөрдө тилекке сүйүнткөнү көп балдарыбыз, кыздарыбыз чет өлкөдө алдыңкы университеттерде окуп атышат. Эми ошонун баары калып калбаса керек, эми анча-мынчасы келип ошо эл кичине немеси деңгээли көтөрүлүп, жылдан жылга оңолуп кете беребиз да. Мындай мен кээде баягы ишенчек болуп мындай неметип алам да, мындай биз тез эле оңолуп кетсек деген максат оюм ошондой болуп калат. Анан бирок тилекке каршы андай эмес экен. Ошо биз чыдашыбыз керек акырындап. Бизде акыркы учурда мындай макалды өзгөртүп алды окшойт. Илгери башкача айтылчу да, кыргыз байыса бирдеме кылат депчи, азыр болсо кыргыз байыса чокуну багындырат же депутат болот да. Сиз чокуну багындырдыңыз, анда эмне өзүңүз депутат болгон жоксуз? Эми ар бир адамдын өзүнүн немеси бар болуш керек да. Миссиясы бул жашоодочу. Анан мен ушул өмүрүмдө ошо саясатка барып, саясатка кызыкпаптырмын. Сырттан эми баягы жаран катары кээде күйөм. Бирок өзүм ушундай депутат болсом, анан өлкөгө ошол депутат болуп бир пайдамды тийгизсем деген оюм, максатым болгон эмес. Себеби азыр эми бизнесмен катары биз жогоруда айтып кетпедимби, өлкөбүздүн жакшы эле кызмат кылып атабыз. Ооба, инвестиция алып келип аткан жок. Чокуда жүрсөк дагы аракет кылып атабыз. Буюрса дагы чоң аракеттер бар, алдыда пландарыбыз бар. Ошо ишкерлик жөнүндө да токтолгум келип атат да. Азыр Кыргызстанда бизнес түптөп, бизнес кылуу кандай? Оңойбу? Оңой деп айтуудан алысмын, бирок шарттар бар. Бизнес түптөсө болот. Болгону азыр биздин өлкө тараптан ошо бизнеске мындай неме керек да? Жеңилдиктер колдоо керек. Анан бизнес коркпош керек. Азыр бизге өтө маанилүү. Эгерде азыр эми кече жакында генерал да сүйлөдү, президентибиз да сүйлөдү, жаңы жылдан кийин бизнеске мамилени өзгөртөбүз дегендейчи. Мен ачык эле айта кетейин, мен чет өлкөлөргө, жакынкы өлкөлөргө көп чыгам.
биздин көптөгөн бизнесмендерибиз, жарандарыбызды көрүп калдым да, мындай Кыргызстандан кичине шектенип, коркуп, башка жакка кетсекпи деген сөздөр, ошо изденип жүргөндөрүн байкап калып атам. Бул өкүнүчтүү. Анан кече ошол экөө тең сүйлөгөндөн кийин мен мындай абдан сүйүндүм. Бул өтө чоң иш болмок. Анан эгерде мындай караганда бизде абдан эле бизнеске шарттар бар. Мисалы Казакстанда НДС 19%, бизде 12%. Азыр бүт налогтордун баардыгы бизде коңшуларыбызга караганда жакшы. Эгерде азыр биз ошол бийлик ошого бара жатат окшойт да, менимче. Себеби айтты да, колдо болот дебеди. Колдо болот деп. Эгерде биз гарантия бере алсак, эч бир инвестор келип өзүнүн байлыгын же акчасын жоготуп койбойт. Биз бүт шарттар түзүп беребиз деп ошону ишендире алсак, бизде азыр ушунчалык сонун эме турат. Биздин салык жактан, бүт бардык жактан кошуналарга караганда шартыбыз жакшы. Мисалы Казакстандан, Өзбекстандан, жакынкы ошо өлкөлөрдөн, биздин кошуналардан деле, Тажикстандан деле бул жакка келип ишкерлик кылганга кызыктар адамдар. Кызыктар, мен өзүм тааныган адамдар бар. Анан алардын кооптонгону эле ошол. Коопсуздугу? Коопсуздугу биз кичине ишенбей турат да, ишене албай турат. Акыркы эки билдирүүдөн кийин эми ишеним пайда болуп Менимче ошол билдирүүлөрдү азыр президент да айтты го, мен жаңы жылдан кийин генерал да айтты, биз бизнеске даярдалган биздин сунуштарыбыз бар деп. Эгер ошол кыймыл аракет менен коштолсо, мындан ары ошол сөздү ишке ашыруу боюнча кыймыл аракеттер болсо, менимче мен азыр абдан ишенгим келип турат. Мен досторума да айтып атам, мына көрдүңөрбү, бизде казак досторума, мисалы Өзбекстанда бизде ушундай экөө тең ушинтип шарт түзгөн атат, карап тургула, келгиле депчи. Сиз өзүңүз, мен билгеним боюнча, мейманкананын ГЭСтерди куруу жаатында Жок, мейманкана бул менин жанагы партнерум, менин иним Жодар, анын өзүнүн жеке долбоору. А ГЭСтерди сиз курасыз? ГЭСтерди мен. Ошо ГЭС канча ГЭС курдуңуздар? Сиздер деле баягы энергетикалык эгемендүүлүккө жеткенге салым кошуп жатасыздар да? Биз болсо компаниябыз ошо инженердик компания болгон үчүн биз ат башы ГЭСин толук реконструкциядан өткөрүүгө катыштык. Бул ГЭСти америкалык жанагы дүйнөлүк гигант General Electric компаниясы долбоордун алган. Анан бул жакка келип туруп ошо жергиликтүү компанияларды аудит кылганда биздин компания утту. Ошол алардын эл аралык деңгээлде аудиттен өткөн жалгыз эле биздин компаниядан. Анан ошодо 100% биз ошол башынан аягына чейин реконструкция кылдык, ат башы ГЭСин. Андан сырткары жана Баласаруудагы ГЭСти курдук. Анан азыр эми мен өзүм жеке ишкер катары өзүмдүн инвестициялык долбоорум ошол өзүмдүн айылымда 5,6 мегаваттык бир ГЭС куруп атам. Чынында эле бизде ГЭСтерди салуу аябай аксап келгенби? Абдан эле аксап келген, абдан эле саясатташып келген. Эми мен азыр деле тиги мурунку президенттер ойлонуп атса керек, биз эмнеге мындай кылбадык депчи. Кыла алган эмеспиз деп. Ушундай кылса болот беле депчи. Баягы азыр Камбар-Ата ГЭСи курулуп атат. Жакта жеке инвесторлор аркылуу канчалаган күн панели курулуп атат көлдө. Азыр биз да ошо көлдө бир долбоорго катышып атабыз. Алда мындай чет элдик инвесторлордун долбоору, бирок курулушун биздин компания жасап жатат. 300 мегаваттык. Азыр Кеминде ачты, Нарында, Акталада чоң 100 мегаваттык жана 60 мегаваттык ГЭСтер курулуп атат. Мини ГЭСтер өтө эле көп курулуп жатат азыр. Бүт Кыргызстандын бардык региондорунда курулуп жатат. Чакан ошо ар бир ошо региондо курула турган жерлердин баарында эле курулуп атат. Азыр көп, абдан эле көп ГЭС курулуп атат, мини ГЭСтер. Мисалы мен кызыктар болчумун, ушул ГЭСимди куруп бүтүп, дагы башка жерге курсамбы десем, бирок жок да, курула турган жердин баарына курулуп атат уже. Региондор. Массалык түрдө? Массалык түрдө.
Сиздин компаниябы же жана бир тууганыңыз экөөңүздөргө таандык компаниябы баягы АКШ элчилигинин имаратындагы курбадыңыздарбы? Ошо чогуу биздин чогуу. Анан мындай суроо пайда болду да, ири держава кантип жергиликтүү компанияга ишеним артты депчи. Эмне болуп ошол долбоорду алып калдыңыздар? Биз негизи бул долбоорду бир туркиялык компания уткан болот башында. Анан келип алар өздөрүнүн келишимдеги милдеттенмелерин аткара албай калып, алар менен негизги америкалык компания келишимин жокко чыгарып, анан жергиликтүүлөргө кайрылат. Ошондо биз 30га жакын кыргыз компаниясы кирген. Анан биздин башынан эле биз стратегиябыз ушундай болчу. Баягы көп нерседе кадрлар да. Анан биздин компанияда биздин өзгөчөлүгүбүз, ал американецтер бизди Америка элчилигиндеги компания бизди тандаганын себеби эле биздин негизги инженердик состав чет элдиктер болчу. Алардын ошо америкалыктардын системасын түшүнгөн, алардын стандарттарын түшүнгөн чет элдик, туркиялык же башка өлкөлөрдөн келген инженерлер болчу. Ошол биздин негизги өзгөчөлүгүбүз ошол болчу. Ошон үчүн биз ошол долбоорду башында 30дан ашык компания кирген. Акыры эргели-биргели отуруп, акырында биз эле жалгыз калганбыз. Ошо бүтүрүп куруп бердик ошо элчиликти. Бул өтө чоң долбоор болсо керек, Өтө чоң долбоор. Биз үчүн абдан эле чоң, эбегейсиз долбоор болду. Биз болгон ал жерде ошол ишин гана кылып бердик. Калганын бүт өздөрү америкалыктар өздөрү неметти. Материалдарын бүт баарын өздөрү даярдап берет. Биз ошол ишин гана кылдык да. Анан ошол ал жерде аябай бизге да келиш керек негизичи. Жана мен жогоруда айтканда сапатсыз болуп аткан себеби да ошол да. Бул америкалык, европалык, дүйнөдө өнүккөн өлкөлөрдө ошол курулуш аянтында эки кудай болот да. Бул сапат менеджери, анан экинчиси коопсуздук менеджери деп коет. Адам бул америкалыктардын ошол мага жаккан нерсеси, бир адамдын кайсы бир жаракат алып калуусу ошол жалпы долбоордун бир тыйын дегендей мамиле да. Адамдын коопсуздугу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Анан биз башында киргенде штраф ала берип тажаганбыз. Себеби жөн эле кыргызчылык кылып касканы чечип ийсең штраф, же туура эмес бассаң штраф, туура эмес жерде турган штраф. Мисалы да айта кетейин, эми бизде жана ямаларды шаарда казып коюп бир айда эле калтырып коюп атпайбы? Америкалык элчиликтен мисалы жанагы зым тартабыз го, электр ток зымдарын тартканда жерди казылат. Анан ошо зымды тартып келип 5 метрине, анан 5 метрине кеч кирип жумуш күн бүтүп калды да, ошол яманы кайра жаптырат. Ал жерде элдин баары билет, түнү эч ким болбойт да, жумуш учурунан сырткары эч ким болбойт. Бирок дейт, бул жерге бирөө азыр чалынып буту кирип кетип, бутун сындырып алышы мүмкүн дейт да. Анан жанагы арматуралар, темир арматуралар чыгып турат го. Ошого чымчык канаттуулар келип ичин айырып алат деп, бүт баарына жыгач неме кийгизип чыгат да. Ушунчалык неме коопсуздук үчүн, даже адамдын эмес, жаныбарлардын коопсуздугу үчүн да көңүл бурушат. Анан эми биздикилерге айтсаң жомок. Жана сапатын текшерген кудайчы? Ал ошол эң күчтүү ошол курулуш аянтчасындагы адам сапатын текшерген сапат менеджер деп коет. Аны ынандыруу кыйын болсо керек, Ынандыруу кыйын. Ал жерде немеде долбоордо кандай болсо, ошондой болуш керек да. Бизде кичине өзгөрүп кетсе мейлем оңдоп кетебиз деп кете берет да. Мисалы бир окуя болгон, биздин инженерибиз бетон куюп аткан учурда чөнтөгүндөгү карандашын түшүрбөйгөн. Жанагы дуал бетон да, аларда кирпич эмес, бүт каркасы дагы, бүт дуалдары дагы бетондон. Ошол жерде эми бетон катып калган бетондун ичинен карандашты таап сканировать этишет. Эми ал коопсуздук үчүн дагы балким бир кайсы бир тыңшоочу аппарат салып коюшу мүмкүн дегендей. Ошол ар бир кичинекей кумдун, таштын бетонго кошулган размери болот да, стандарт. Ошодон ашпаш керек. Анан жана сканер менен караганда дубалда карандаш
ошону кайра буздурган да. Бузуп ошол жерди кайра жасаганбыз. Ушунчалык эми жоопкерчилик аябай жогору да. Анан эми ошол университетти бир өзүнчө эле Гарвардты бүттүк да биз ошол. Анан ошол жерде иштеген биздин англис тилин билген жаш университетти жаңы бүтүп келген балдарыбыз ошол долбоордон кийин дүйнөлүк эл аралык компанияларга ишке кетти. Байлык жөнүндө да айттыңыз, анан ишкерлик жөнүндө да сөз кылып кетпедик. Баягы айтып коюшат го, акчанын баарын таап бүтө албайсың депчи. Миллиардер болгуңуз келеби? Мындай максат кандай сизде? Мен материалдык баалуулуктар жөнүндө айтып атам да. Материалдык баалуулуктар жөнүндө 52-демин да азырчы, 52 жаштамын. Анан мен азыр ошо чоң немелерден чыгып атам. Себеби бизнестен. Азыр өзүмдү азыр балдарым бар. 3 баламды эң чоң уже Лондондо университетте окуйт. Анан ошолорду жакшылап окутуп, шарттарын түзүп, ошо университетти бүткүчөң колдоп бере ала турган шартымды түзүп, азыр мисалы баягы өзүм саякаттаганды жакшы көрөм. Анан мурдагыдай чоң бизнесте ошол жерде отуруп, офисте отуруп, баарын контролдоп иштеген учурдан чыгайын деп атам. Ошон үчүн жанагындай инвестициялык проекттерге болгон каржымды салып, менин ар дайым катышуум болбой тургандай кылып, анан ошо өзүмдүн бул жашоодогу саякатымды улантайын деген оюм бар. Мен жанагындай миллионер, мультимиллионер же миллиардер болуп кетейин деген деле максатым жок. Азыр ошондой ойдомун, максаттамын. Балдарымы 3 баламды окутуп, жокутуп, татыктуу билим берип алып, анан аларды кой берсем, анан кийин өзүм ошо калган өмүрүмдү бир эч кимге жүгүмдү артпай, балдарым да жүгүмдү артпай, анан өмүр бою бир татыктуу жашаганга шарт түзүп жатам да азыр. Туризмди өнүктүрүү жаатында бир биздин мен айылым дагы түштүктөгү бир абдан керемет локациянын бирөөсү да. Ошо айылга да бир социалдык мындай жардам катары, анан ошол жака да бир чоңураак туризмге пайдасы алып келе турган бир проект жасасамбы деген оюм бар. Айылыңыз жөнүндө да сурагым келип атат да. Жана сиз Каракулжанын алайкуу өрөөнүнөн да эң мындай катаал шартта, айрыкча кышында. Анан ошол катаал шарт сизди чыйрак кылып өстүрсө керек. Сиз ал жакта канчага чейин болдуңуз? Мен 24 жашыма чейин чоңойдум. Анан жанагы өткөндө президенттик балга келип кетпедиби, алайкулук Ооба. бала. Нурзаман. Ошол мен ошол Нурзаман кар жиреп келген ошол учур менин жашоомдо ошол 10 жыл мектепте биз ошол эле андан да неме болчу, оор болчу. Ал убакта бизде алайкуда ошол биздин Көңдүк анан Ойтал деген айыл бар. Ошол экөөнүндө абдан кар көп жаайт. Өзгөчө кар көп жаайт. Анан биздин учурда эң аз дегенде эле 1,5 метр кар жаачу. Биз кээде кардын астында калып, мындай карда көрүнбөй калчубуз да. Анан менин айылым анан менин үйүм мектептен эң алыс болчу. Эң акыркы үй менин үйүм. Мен ошол Нурзамандын видеосунда жашоону күндө эле көрүп чоңойгонмун да. Анан эми ошол баары бир айылдык балдар чыйрагыраак болот го дейм. Бышыгыраак болот. Мал карайт, көкбөрү тартат дегендей. Жай менен жайлоодо мал кайтардык, тоолордо чоңойдук. Анан кышы менен мал карадык. Жанагынтип мектепке каттадык. Керзебой өтүк болчу анда. Керзебой өтүк кийип алып, ал мектепке келгече суу өтүп кетчү. Анан ошо суу боюнча эле кайра мектепти окуп, кайра кургап калды, кайра кетип ушин. Мен 20 үйдө эң кичүүсү болгон үчүн 24 жашыма чейин айылда жашадым да. Эмнеге кеттиңиз? Себеби атам менен апамды карап калганмын. Анан 93-жылы атам кайтыш болуп кетти. Анан апам ден соолугуна байланыштуу айылда жүрө албай калды. Анан чоң агаларым апамды Бишкекке алып келе беришти. Анан мен
баягы эң күчүү атанын очогун өчүрбөш керек, атанын түтүнүн булатып отуруш керек, эң күчүү бала деген бизде неме бар да. Ооба, ата конушту сакташ. Ата конушту сакташ керек деп анан мен ушу айылда калдым 24 жашыма чейин. Анан атам өлгөндөн кийин дагы 5 жыл жашадым. Анан көп өзүм менен өзүм көп согуштум. Анан мындай кээде бир учурда айтып кетейин десем, айылда аксакалдар урушуп койду. Сен акмаксың го, сен атаңдын очогун өчүрүп кетмек белең, жинди болбо деп. Анан жүрүп анан айттым, мен өзүм менен көп баарлаштым да, атам мени жакшы оку десе. Анан мен мектепке ушунча аракет кылып отличник болуп окусам, бүтсөм, анан ушул айылда кичинекей айылда калып кетемби деп анан баардыгын жыйыштырып коюп эле анан келе бергем шаарга. Анан 24 жашыңызда жогорку билим алдыңызбы? Жок, мен мектепти бүтөөрүм менен 91-жылы Ош технологиялык университетине тапшыргам. Анан 1 жылдан кийин ошо сырттан окуу бөлүмүнө которулуп, ошону сырттан бүттүм. Эми мен жогорку билимим бар деп айткандан деле тартынам, себеби ал убакта баарыбызга эле белгилүү да. Окуу кандай болгон университетте. Андан кийин окудуңузбу? Жок. Мындай Тилди официалдуу окуган жокмун, бирок өзүм күндө азыркка чейин окуп келем. Азыр дагы окуйм, үйрөнөм, бир нерсе үйрөнөм. Азыр эми заманга жараша, заман менен эри шаркак болоюн деп азыркы жаңы ошолдой жанагы искусственный интеллект, акыл, жасалма интеллект боюнча дагы үйрөнүп атам. Ушундай өзүмдү өзүм өнүктүрүп өмүр бою эле окуп келе жатам. Нурзаманды интернет популярдуу кылды да, эгер интернет болбосо андай Нурзамандай балдар көп эле да, баягы Алайкуудачы, аябай эле көп да. Бизде Алайкуда неме болуп кетти, кичине маселе жаралып кетти да, ошо Нурзаманды келет дегенде менин балам деле ошентип барган болчу. Ошондой болду. Анан Чаткалда деле ошондой болчу деп анан мен бир пост жазгам. Бул Нурзаман, бул ар нерсе жөн эле боло бербейт. Бул буйрук да. Нурзамандын эжекеси ошо Нурзаманды келатат деп тартып койгон экен. Ошодон чыгып алар ата-энелерге жөнөтөм деп тарткан экен. Балдарыңарды жибергиле, мына Нурзаман деле келди деп жөнөтөм деген ой максат менен тартып группага жөнөткөн экен. Анан ал интернетке чыгып кетпедиби? Анан ал президентке чейин жетип, президент өзү кабыл алып, анан ошондо бир аз атаңдашуу болду. Биздин Алайкуда да группабыз бар да. Анан жазышып, неге андай, анын классташы деле келбедиби десе, анан бирөөлөр айтты, Ат башыда деле ошондой, анан Чаткалда деле биздин балдарыбыз барып атпайбы деп. Анан мен жаздым эле, бул Нурзаман аркылуу ошол бүткүл Кыргызстандагы ошентип кар жиреп келип, тайманбай таш жааса да барабыз деп атпайбы жана бала. Ошондой балдардын эмеси болуп келди. Жанагы ошолордун баарынын атынан Нурзаман келди. Буга кубанып эле койгула, батаңарды берип койгула. Ошолордун баарынын атынан Нурзаман келди. Бул да жакшы нерсе деп жанан. Азыр жана жогоруда айтып кеткендей билим берүүгө умтулуп атышат. Ата-энелер дагы, балдар да, мугалимдер да суусап. Мен ошо айылда былтыр Каракулжада мугалимдердин жанагы квалификациясын жогорулатуу боюнча да программаларым бар. Бул жактан жөнөтүп, окутуп, окуулардан өткөрүп, анан айыл райондун немелери менен да тыгыз иштешем, мектептер менен дагы. Жылдан жылга өсүш бар. Жылдан жылга. Анан азыр эми кубантып мугалимдердин айлыктарын көтөрдү, кечээ сүйүндүм мен. Айылдарда, айыл жерлердеги иштеген математика мугалимдеринин 20 жылдан ашык стажы болсо, 90 канча миң алат деп, бул $1000 айылда абдан чоң акча. Анан буюрса дагы көтөрүлөт деп атат апрелде. Биз мугалимдер мындай болчу да, мен айылда бир программам бар болчу. Эң жакшы окуган балдарды алып келип мугалим болом десе, бүт чыгымын мен көтөрөйүн. Ошко эмес, Бишкекке алып барып, өзүм карап, өстүрүп окутайын. Курстарга алып барып параллельно. Десем, мугалимге эч ким келбей койду да. Эч бир да мугалим окуйбуз деп койду. Бир эле мен азыр айылда бир эле баланы окуталдым да. Канчалаган студенттерим бар. Мен айылдан 2 жылдан бери токтоп калды. Себеби жылда 1-2 баланы алып келип Бишкекте окутчумун да. Квартирасы бар. Бирөө кетип бүтүп кете берет, кайра жаңыланып келе берет. 5-6 студентим ошо бир квартирада жашачу.
Анан ошо тилекке каршы ошолордун бирөөсү гана мугалим болду англис тилинен. Анан ал деле азыр ошо келинчеги да англис тили мугалим экен. Анан биздин мектеп кичинекей болгон үчүн ал мугалимдикти таштап койду окшойт менимче. Анан азыр айтайын дегеним, мына мугалим эң барктуу неме болуш керек да. Ал үчүн жанагы азыр биздин мамлекет жасап аткан нерсеге абдан кубандым. Айлыктарым көтөрүлүп, мугалим болом деп айылдын шаардын эң алдыңкы окуучулары мугалимдик окуп калган учур келиш керек да бизге. Маекти жыйынтыктап жатып мен сизге бир суроо берим келип турат да. Жана айтып атпайсызбы, Кыргызстандын тарыхында бир бул акыркы 5 жылда бурулуш жасалууда депчи, сиз деле айтып атпайсыз, жакшы иштер жасалууда деп. Жанан алдыңкы 5 жылда Кыргызстанды кандай көрөсүз? Мисалы мен айтам да, бизде стабилдүүлүк керек. Бизде бийлик алмашса эволюциялык жол менен гана алмашы керек. Биз Түштүк Корея же Германия же Япония эмеспиз. Себеби ал жерде саясатчылар такшалып отуруп, ар бир тепкичтен отуруп келет. Анан президенттикке койгон ар бир кандидат татыктуу да. Анан биз 5 жыл бул президенттик үчүн өтө кыска срок. Себеби биздин жанагындай болбой атпайбы, революция болуп келди, бирөө келип калып атпайбы. Ал эми үйрөнүп келаткан деле эл аралык деңгээлдеги саясаттан. Эми азыр деле көрүп атпайбызбы, президентибиз жаңы келгенде кандай эле, азыр кандай да. Ошон үчүн мен стабилдүүлүк болсо экен, эч кандай бийликти бир башка жол менен алмаштыруунун кереги жок. Бийлик эволюциялык жол менен азыр мисалы мен абдан ишенем, келечекте 5 жылда дагы абдан жакшы нерселер болот. Өзүбүз көрүп атабыз, күбө болуп атабыз. Эл аралык деңгээлдеги жолугушууларда абдан татыктуу деңгээлде алып барылып атат. Рахмат, айтканыңыз келсин. Бүгүн бизде Кабар подкастта ишкер, альпинист Кадыр Сайдылкан болду. Программаны мен Элизат Эркинтур алып бардым. Саламатта туруңуздар.